Сабактарды жаттаганда кайсыл убакыттарга жакшы, пайдалуу болот? Алла разы болсун. Сабактардын эң жакшысы илим алууда, алхамдулилля, саркы убакытта берекелүү. Багымдатын убакыты бар го. Эң жакшы убакыт ошол убакыт. Эгерде Куран жаттайм десеңиз, Куран окуйм десеңиз, хадис окуйм, фик окуйм, же бир илим алам, кандай нерсе болсо дагы, ошол эң мыкты убакыт ошол тууганда. Сіздерге Алла разы болсын, рахмат. Алымдарды илимди сыйлоонун адебин айта кетесизби сураныч. Сиздин сабагыңызда отурганыңызга өтө көп кубанып турабыз. Алла разы болсун. Эми илимдин адеби, алымдын адеби ошо илимге амал кылуу. Алымды сыйлоо каерде десе, алымдын айтканына амал кылса, ошол алымды сыйлоосу. Себеп дегенде алымдар пайгамбарлардын мураскорлору, пайгамбарлар бир дагы динар, дирхам, акча, күмүш таштаган эмес, доллар, алтын. Алар илим таштаган. Ким илим алган болсо толук үлүшүн алды. Ошон үчүн иншалла алхамдулилля пайгамбарыбыздын хадистеринде көп. Ким улууларды урматтап алса, кичилерди ыззаттап алса, алымдарды кадырлап алса, мен үммөтүмдөн эмес дейт. Сен сөзсүз илим алуучу бол, илим берүүчү бол, же болбосо алуучу бол, же угуучу бол, болбоду дегенде жакшы көрүүчү бол, бешинчиси болбо деген да. Ошон үчүн иншалла биз алхамдулилля илим бере турган болойлу, же ала турган болойлу, же алар менен отура турган, жакшы көрө тургандардан болойлу. Бирок жакшы көрбөйт, бул да чатак нерсе болуп калат. Амсында иншалла булардын адеби ушул. Bir alım ilimini amal kılsa, nurdun üstünde nur. Bir alım ilimini amal kılmasa, sizge oşa amalsızlığı ülgü emes da. Sizge aytkan ilimi ülgü, siz ilimni karmanız. Al kıyamat günü özüne cevap verin. Kur'an'a amal kılgan, Kur'an'a amal kılmagılan. Kur'an'da aytkan peygamberimiz. Hüccetun leka av aleyk. Bulçu Kur'an uğal. Ertegi senin paydana je senin ziyanına hüccet. Dalil de bu. Şoň üçin inşallah amal kılganга hareket kılışыбыз керек. Barыбыз. Ошого бирибизге жардам беришибиz керек. Бирибиз да периште эмеспиз да. Бизге жардам беришибиz керек. Атак алхамдулилля илимди сыйлаган адамга Алла Таалам сөзсүз ага илимдин нурун насип кылат. Эч качан кем кылбайт. Алымдарды, карыларды сыйлаган адам жолдо калган эмес. Азыр элдер умра жана ажыдан келип той берип жатышат. Бул рия жана текеберлик эмеспи? Өзү эмне кылган туура болот? Жотугандар мындай. Ажыга умрага барып келгенден кийин милдеттүү эмес той берүү. Жосо курнамыздан той берүү кереги да, соогу да тийбейт. Бирок тууган уруктар менен келип топтоп, ажыдан келди, умрадан келди. Ошо ажылыктын, умранын эмне көрдү, эмне таасирлер болду, кандай ой пайда болду, кандай ибадаттарды кылды, эмне жетишпестиктерди сезди. Ушул нерселерди алхамдулилля айтып берип, аларды дагы динге чакырып турса, анда алхамдулилля бул жакшы эле, жаман эмес. Риякөрлүк эмес, текеберлик менен риякөрлүк туугандар ал адамдын өзүнөн ал. Той берсе деле, бербесе деле болушу мүмкүн алчы. Бирок алхамдулилля чай берип, тууган уруктарга чай берип койгон динибизде бар нерсе. Аны шан шөкөттү кылып жүрбөш керек эми, өтө эле даң азалапчы. Кээ бирлер ушундай жолго чыгып кетишет, ал да жакшы эмес. Жөнөкөй болсо жакшы, эң жакшы. Эң жакшы алхамдулилля сиздин өзүңүздүн үйүңүздүн жанында мечит болсо, ушу мечиттин тегерегиндеги туугандар менен кошуна коло мусулмандар менен чай пайлашып койдуңуз. Ажылыкка кетканда келгенден кийин мурдагандай эле кетип баратканда коштошуп кетишчү эле, келгенден кийин эсен аман келгендине Кудайга шүгүр, мына 6 айда барып 6 айда келдик дейт эле. Анан ошондо узак жакындан келгендерге пата берет эле, дуа берет эле, насаатын айтат эле. Ал аябай ажыга барган киши мурда башкача оңолуп, башкача тазаланып келет эле.
ömür boyuna чейин жетет эле да бугачы. Ömür boyuna чейин жетет эле. Сен баргы чакта эле бул уже тазаланып, устаз айтат эле, даяр болуп калат эле дагы Каабада мөөр басылат дейт. Таптаза болуп келди, мөөр таптаза басылат. Кир болуп келди, кир бойдон басылат дейт. Бул мисалы камыр жууруйбуз го. Эгерде таза суу боло турган болсо, таза нан чыгат да, тандырданчы. Эгерде кир сууга жууруй турган болсоңуз, камыр, кир, нан жапсаңыз, кир чыгат да, анан кандай чыгат? Кудум ушундай Каабада ушундай чыгара турган, ал жерде баса турган нерсе. Мурункулар 6 ай, 5 айдап жеткенге чейин эле жолдо канча тооба кылып, канча истигфар, канча дуа, канча намаз, я Алла, жеткире көр. Өзүнө гана таянып, Алладан гана үмүт кылып жетет эле, ошол үмүткө мөөр басылат эле, ошол коркууга мөөр басылат эле, Аллага берген убада, көз жаш дуаларга мөөр басылып, үйүнө кайтып келгенде өлгөнгө чейин ушул кетпейт эле да. Ошон үчүн өлгөнгө чейин ажы деген атты бузбайт эле, булгабайт эле. Азыркындай эмес, келип алып кайра бияктан кээ бирлери жолугун ыргытып, кээ бирлери кайра дагы бир намазын таштап койгон. Андай эмес эле, себептен. Бирок азырдан алхамдулилла таасири жок эмес, өзгөрүүсү жок эмес. Мисалы канча алып барып жүрөбүз, келип жүрөбүз. Алхамдулилла намаз баштай электер намаз баштап, дарат билбегендер дарат, Куран билбегендер Куран, зикирге тили көнбөгөндөр тили зикирлерге көндүрүп, жолук салынбагандар жолук салынып, канча эне эже карындаштарды угуп атабыз. Ушундай жашоосу өзгөрүлүп, биринчи жолу барып атканы алхамдулилла. Макка, Мадина, ыйык Мекке менен нурланган Мединанын таасири кыямат күнгө чейин бар. Албетте, канча таасир алып келет, канча таасирленип, канчалык оңолуп, канчалык алхамдулилла ибадатка бекем болуп келет, ал адамдын ниетинен, аракетинен да. Устаз, жашым 33-тө, иштеген ишим бар, үйлөнсөм дегем жакында, бирок бизнес жасап, анан көбүрөөк акчалуу болуп, үйлөнөм, туурабы? Жок, 33-тө азыр эле үйлөнүңүз. Алла Таала, эгерде Аллага таянып үйлөнсөңүзчү, Алла Таала өзү бай кылат сизди. Сиз кыжалат болбоңуз. Сиз аз ойлоп атасыз да, акчалуу болуп калгандан кийин мындай тияк биякта. Жок. Ошол үйлөнө турган кыздычы Алла үйүндө багып атат го, сен үйүңө келсе деле Алла багат. Башка бирөө эмес. Алла Тааланын алхамдулилла ушу таквалыгын, ушу айкөлдүүлүгүн, ушу ниет менен үйлөнө турган болсо, Алла сөзсүз өзүнүн жоопкерчилигинде буларды бай кылат. Бай кылат деген мындай асмандан алтын жаадырып өрбөйт го, бирок жетишерлик ырыскысын камсыздап берип коет. Устаз, мен көп жылдан бери эркектердин чачын алып иштейм. Анан гыжалат кылган суром. Биринчи, кардарлардын чачын биз мусорго эле ыргытабыз. Негизи көмүш керек деп келет го. Туура. Чач алгандар иштесеңиз болот. Чач алып акча тапсаңыз адал эле. Парикмахерлер азыр дагы эмне дейт? Бир нерсе деген бир англисче сөздөр чыккан го. Дейт? Тил деле келбейт. Вот ошондойлор. Мейли. Бирок караңыздар да, ошолорчу шариятка ылайыктуу чач алсын да. Анан ал жерде бир кафырдын сүрөтүн коюп, Европадагы же батыштын ошону карап алып, анан Ман ташаббаха би кавмин фахуа минху, ким кайсы коомго өзүнө окшотсо ошодон болот деп койгон. Ошон үчүн туугандар, бизде динибизде алхамдулилла чач коюу болсун, сакал коюу болсун, мурут коюу болсун, мейлиби? Алхамдулилла адамдын өзүнө кооздугу бул делечи, кийим кийүү болсун, бул дагы алхамдулилла Алланын кооздугу. Алла Тааланын берген кооздуктар. Бирок ушул бизге мусулман эместерге окшошпойлу да. Мусулмандарга окшошойлу. Өзүбүздү пайгамбарыбызга окшотайлы. Пайгамбарыбыз айтканда, чачты болсо бир жерин алып, бир жерди таштап койгон. Тыюу салган мынданча. Андай кылбагыла деген. Мейли койсоңуз, жалпы жакшынакай коюңуз, алсаңыз, жакшы эле алып коюңуз, орточо болсо, орточо. Бирок азыр кандай кылып туруп, ар кандай аттары мындай волнисти кээде бир жерге барып каласың да. Чекелерине мындай, анан кийин 5 жылдыз анан мындай, аларды кой аны. Ал бизге үлгү эмес алар. Балдарга да андайларды үйрөтпөгүлө.
Балдарыңызды андай кылбаңыз аны. Кичинекейинен андай кылбаңыз. Аны эртеге барып анан кийин кулак сөйкө чыгып келет сизге. Ассаламу алейкум ата деп карасаңыз балаңыздын кулагында кулак сөйкө. Анан көрөсүз анан. Кичине азмаз. Бизге Алла Таалам берген мынаны иштетиш керек анан. Биздин багыт ал менен эмес, биздин багыт башкача багыт ал. Ошон үчүн балдарга азыр кичинекей кезинде андай кылбагыла. Мени чач коем деген аябай кызыктары болсо, алхамдулилла шариаттын талабы менен чач койсун. Ошого машал эме кылып берген азыркында парикмахерлер акысын алса акчасы мейли. А чачка сиз туура айтасыз. Чачты тебеленди кылып же шарият андай кылбайт. Денеден чыккан нерсе бардыгын алхамдулилла сыйы бар. Денеден чыккан нерсенин экени сыйы бар. Ошон үчүн аларды чачты жактакай топтоп, жерге көмө албасаңар деле, анда иншалла бир жактакай бир жактан кандай десем бир мусорго таштап койгула бар. Бир тебеленди кылбагыла да ошол жердечи. Тебеленди кылбаш керек. Сразу шыпырып коюш керек. Адамдын чачын тебелен. А берге салып туруп, ороп туруп ана кетсе, ал бул бөлөк нерсе. Эң жакшысы жерге көмүп коюу, болбосо анан кийин эгерде да ооруп тияк бияк боло турган болсо, анда анан өрттөбүрү жок кылып берет дагы. Экинчиси, сакал алганда туура жолу кандай болот? Мисалы, менден кыска кылып алышын же талап таптакыр кырып алуусун сурайт. Таптакыр кырууга эм болбойт. Бизде 4 мазхабта тең сакалды кыруу болбойт туугандар. 4 мазхаб. Бизден Ханафилия мазхабта эмес, 4 мазхабта. Тегиз десеңиз мейли. 4 мазхабта тең адам эмес. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Устаз, балама ысым тандай албай жатам. Карим же Муса кайсынысы жакшы? Же башка ысым тандап бериңизчи. Болот, Абдул Карим деп коюңуз, же ошо Муса пайгамбар Муса деп өтө жакшы. Муса пайгамбар улуу пайгамбардын аты Кур'ан-ы Каримде маша келет. Bundan башка пайгамбар сөзү деле Абдулла, Абдурахман, Абдурахим деген аттар дагы өзү жакшы сунуштаган. Так, устаз, так. Алланын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрүү кандай болот? Мисалы, ата-энеңди жакшы көргөндө аларды Алланын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрөмбү? Албетте. Өзү негизичи сүйүү Аллага. Алла айтты пайгамбарды жакшы көргүлө, ошон үчүн пайгамбарды жакшы көрөбүз. Алла айтты ата-энени жакшы көргүлө, ошон үчүн ата-энени жакшы көрөбүз. Бир табигый, адамдын табигый сүйүүсү болот. Ата-энени табиятта жакшы көрөт да. Макулбу? А бир болсо, макул шар'ан, шарияттагы сүйүү табияттын сүйүүсүнөн күчтүүрөөк. Шарияттын сүйүүсү кандай экен? Табияттын шар'ан мухаббат бул табиий табаа мухаббатка караганда жогору турат, жана үстөмдүү турат, бул күчтүү турат. Ошон үчүн иншалла ата-энени жакшы көргөндө дагы Алланын ыраазычылыгы, Алла буйрук бериптир. Ата-энени жакшы көргүлө деп, мен жакшы көрүшүм керек экен. Ва бил валидайни ихсана. Жакшы көрүп элетим болуп калбастан, эң чырайлуу кызмат, чырайлуу сөздөрдү, чырайлуу амалдарды ата-энеге кылыш керек да. Даватка чыгарда ниет кандай болуу керек? Даватка чыгарда ниет өзүн оңдоо. Ушу ниет кылыш керек туган. Мен чыксам дагы башка бирөө кудам-ау, ким гана даваткана чыкпасын тугандар. 3 күнгө чыгасызбы, 40 күнгө чыгасызбы, узагыраак мөөнөткө чыгасызбы, 10 жолу чыктыңызбы, 100 жолу чыктыңызбы, айырмасы жок. Ар бир чыкканда ниетиңизди жаңыртып коюңуз. Мен өзүмдү оңдош үчүн чыгып атам. Башкаларга себеп болуш үчүн. Ким канча себеп болсун себеп болом, бирок мен өзүмдү оңдойм. Эмнени? Ишенимимди оңдоп алайын. Алла менен болгон байланышты оңдойн. Ибадаттарымды оңдойн, мүнөздөрүмдү оңдойн, жүрүш туруш, көз караш, бардык иншалла 24 саатта жашоом Алланын өкүмү пайгамбар сүннөтүндө оңдогонго чыгып атам. Убакыт болуп калды окшойт, Азан? Мен. Азандан кийин убакыт барбы? Кеше суроолор бар экен. Айтып. Азандан кийин бир аз суроолор бар экен, окуп берип коелу.
Allah'ım sen ona. Так, Ustaz sana денсаулық Аллах рахмат. Ustaz, менде мындай суроо бар. Мен армияга кетип, аскердик милдетимди өтөп жатканда 6-7 айлык каза намаздарым калып калды. Аткарууда ошолорду кантип толуктайм деп кыжалат болуп жатам. Эчтеке эмес, азыр мына алхамдулилlah башында дагы айттык эле, азыр кыш мезгили өтө жакшы. Ошол 6-7 ай казаңызды аракет кылыңыз. Өзү мусулман адам намазды каза кылбайт да. Мусулман адамда кээ бир учурларда оору жана ушундай нерселерден эле каза болуп калса, анда дароо аткарып бериш керек казасын. Иншалла азыр окуй бериш керек, тез эле окуп берип коесуз Кудайым буйрса. Ата апабыз 7 жыл мурун ажырашкан. Биз апабыз менен жашайбыз, Аллага шүгүр. Бирок атабыздын дайыны жок. Кээ бир туугандар айтышат, каза болуп калды. Кээ бирлери жүрөт, жашап дейт. Бирок дайыны жок. Эмне кылсак болот? Издеш керек. Азыр иншалла алам чоң эле айлы болуп калды. Бардык соц тармак жана башка нерселерди сураштырып, Москва болобу, Америка болобу караштырып издеш керек. Анан Кудай калса жакшы ниетте болуп, кажет окугула, кичине кан чыгарып, курбандык кылгыла. Ошо атабыз тирүү болсо экен, каякта экен деп, аракет кылыш керек. Устаз, намазда жаңылуу саждасын кылбастан салам берсе, кайрадан намазды окуу керекпи? Жок. Эгерде жаңылуу саждасы саф деп коебуз, мойнунда болуп, аны унутуп калып, салам берип намаздан чыгып алса, аны кайра кайталабайт намазды. Кемчилдиктүү болуп калат намаз, себеп дегенде важипти калтырып койду. Ошон үчүн ошо ойдон өтүп кете берет. Бирок намаз жокко чыкпайт. Эгерде жаңылыш саждасы бар да, салам алейкум дегенден кийин отуруп анан эстеди. Ошондо деле туруп, ошондо делечи кайрадан жаңылыш саждасын кылып койсо болот. Намаздан чыгып бурулуп кеткенге чейинчи сизде убакыт бар да. Даже субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар деп эсип кеттиңиз. Менин мойнумда саждай сах бар эле го, жаңылыш саждасы бар эле го деп эсеп кеттиңиз. Ошол жерде эле оң жака салам, 2 сажда, кайра ат-тахият салават, дуаны окуп, 2 жака салам берип койсоңуз болот. Макулбу? Эгерде башка сөз менен адамды сүйлөй турган жөнөкөй жер, өзү кыргызча бир сүйлөй берсеңизчи, эмне болду, кандай болду, телефонго жооп бер, онда уже бүттү. Андан кийин уже же туруп кетсеңиз, же бурулуп кетсеңиз, анда уже болбой калат. Тапкан акчамдан бир канча пайызын Алла жолунда сарптайм деп назыр кылып, аны аткарбастан жүрө берсе, кафараты кандай болот? Биринчи назыр кылгандан кийин аткарыш керек. Аткарбай жүрө берсеңиз күнөөкөр болот. Анан кафара боло турган болсо, кафара 10 күн ороза кармаш керек болот. 3 күн ороза кармап, 10 бейбечара кембагалдарга тамак жедириш керек болот. Алланын калоосу менен жакында үйлөнөм. Көптөн бери ниет кылчумун. Ниетимди сизге, никемди сизге окутсам деп өтүнүчүмдү кабыл алсаңыз, жооп берип коесуз. Мейли буюрса иншалла. Кудай кааласа, мүмкүнчүлүк болсо, никеңизди кыйып беребиз. Так. Эртең менен ишарат, эртең менен даарат алгандан кийин масыбызды кийип жүрөбүз. Пешимге даарат алганда ажатканага киребиз. Киргенден кийин кайда масыбызды чечип, кайрадан бутубузду жуйбузбу же жөн эле масы тартып койсо болобу? Эртең менен жууп туруп, масы кийген болсоңуз, түштө пешимде даарат сынгандан кийин бутту кайрадан чечип жууган кажети жок. Ошо масыңыздын үстүнө эле мына 3 манжа бар го, ортоңко. Суулап, үчөн тең тийгизиңиз. Үчөн тең тийгизип туруп, кичине жыл тартып коесуз, болду. Үстүнөн. Масынын астынан эмес, үстүнөн дагы коесуз. 2 кол менен 2 тартып коесуз, бүттү. Ошол өтүп кете берет. Эртең менен уктап калып, багымдат окуй албай калсак, кайсыл убакта окуш керек? Окуганда багымдаттын казасы деп окуш керекпи? Ооба. Убакыт өтүп кеттиби? Убакыт өткөнчө ада. Учурдагы намаз болот да, учурда. Азыр куптан окуйбуз, Кудай кааласа, куптан учурдагы бүгүнкү куптанды окуйбуз да. Эгерде Кудай сактасын, бирөө куптан намазды окубай калса, өтүп кетти да, аны эми каза деп коет. Багымдаттагы ушундай убакыт күн чыгып кеткенден кийин каза. Дароо окусаңыз болбойт. Күн чыккандан кийин 15 минутадан кийин окуй берсеңиз болот. Чак түшкө чейин.
чак түшкө чейин окуй турган болсоңуз, биринчи 2 рекет сүннөттүн казасын окуйсуз, андан кийин 2 рекет фарыздын казасын окуйсуз. Эгерде түшкө чейин үлгүрбөй калып, кандайдыр себептер менен калып кетсе, түштөн кийин сүннөттүн казасы окулбайт, только фарыздын казасы окулат. Амин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.